Кийинки ККМ боюнча. ККМге азыр эл нааразычылыгын туудуруп атат. Ким жооп берип коет, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Бул 2022 жылга кандай прогноз бар эгер ушуну биз элге тартууласак? Бир түшүндүрүп туруп анан берсек туура болот эле. Жооп берип коңчу. Шайлыбек Карыбекович, ККМ боюнча салык кызматы токтоп коет. ККМ боюнча нааразычылыктар бар. Бирок мен сиздерге, урматтуу коллегалар, мен сиздерге статистиканы айтып коеюн. Эгерде биз цифровизацияга, электрондук оборотко... Кечиресиз, эгер нааразычылыктар болсо эмне үчүн ошонун үстүнөн иштебей атасыздар? Уксаңыз, иштеп атабыз биз. Кантип иштеп атасыз? Элди аралабай атасыздар. Сиз биринчи укпайсызбы жоопту? Сиз айтып атпайсыз, кыйкырбай сүйлөңүз. Нааразычылыктар бар депчи. Бар деп атпайм, чыгып атпайбы? Нааразы кылбай туруп элди түшүндүрүп кабыл алыш керек да, туурабы бир? Иштеп атабыз. Иштесеңиз нааразы болбойт да. Иштеп атабыз. Көрүп атабыз иштегенин. Бирок мен сизге айтып коеюн, урматтуу коллегалар. Бизде статистика боюнча айтып атышат, божомол деп 23-27 теневой экономика деп атышат. Бирок биздин азыр көз карандысыз эксперттер келишти, карашты, 72% бизде көмүскө экономика болуп атат. Биз эгерде айлыктарды көтөрөбүз десек, жолдорду курабыз десек, мектептерди курабыз десек, бала бакчаны курабыз десек, ошонун баардын экономиканы көтөрүш керек да, бюджетти толтуруш керек. Прогнозду айтпайсызбы? Аны качан биз толтурабыз? Качан деген бизде фискализация болгондо ошону толтурабыз. Ошон үчүн ККМ боюнча түшүндүрмө иштери менен кетебиз. Анын боюнча биз ККМ боюнча ишти алдыга жүргүзүп алып барабыз. Иштейбиз анын боюнча. Иштегениңизди билип атам, ошонун жолун айтпай атпайсызбы? Канча түшөт ККМ кылса деп, ККМ менен неме болгондо? Салык кызматы жооп берип коңузчу. Канча түшкөнүн? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Азыркы мына алдылай айтканда 5 айдын итогу менен 60 миллиард 865 миллион түштү ушу 5 айдын итогу менен. Алдылай айтканда. ККМ алганда түз түшпөйт экен бюджетке, ортодо да фирмалар бар экен. Эске алыш керек. Кийинки ККМ боюнча айтып кетсек, мына азыркы мына учурда 47 миң ККМ катталды. Салыштырма айтып кетсек, былтыркы жылда 14 миң болчу да. Ошондон 3 эсе мына бүгүн май айына 3 эсе өстү ошо саны. Так эме Бакыт Мен кошумчалык коеюнчу. Төрөбаев, сиз жооп берип коңузчу, кечиресиз. Мындай. Кыйкырбай жооп бериң, сизге суроо. 37 миллион сом. Шайлыбек Карыбекович, биз экөөбүз мындай